Kızlar kızgançak kelet. Misal üçün urmatlı mekendешim, bir erkek var, al süyü meselesinde dagın 3-4 жолу kүйüşü mümkün. Bankrot boluşu mümkün bu meselelerde. Bирок kız bala 4 koştan arka jактагы eşmet akanda kızganıp koya öret da. Palanca kızdan, palanca başkadan. Айтайын дегеним, kızlar bir-бириңерге kızганбагыла. Эч качан сага тиешелүү нерсе башка кетип калбайт. Мисалы үчүн Айжамалга тиешелүү нерсе Айзереке кетип калбайт. Айзереке тиешелүү нерсе о Айгүлгө кетип калбайт. Ошондой экен, кызганба, бири-бириңден кызганба, кийимиңди кызганба, ошол тиешелүү бирдекелериңди кызганба. Бергенди бил, берешен болгонду бил. Анан милдет дагы кылба. Мен бергенмин, мен бергеним үчүн ушундай болду, менин немен болчу деген нерселерди токтотуш керек. Болсо сообу калбайт. Анан ошол кийим кечем маселеси болсун, ошо тиш паста сыяктуу нерселер болсун, ошо тиш пастага окшош нерсе. Бирөөнүн кийимин кийиш дагы. Ушул кээ бирөөлөр бар, ошо подружкасыныкын дайым кийип жүрө берет, кирдетип, таштап, бут жыйнап коет. Байкуш подружкасы жууганга милдеттүү болуп калган. Баягы алдыңдагы эшек болсо өзүң эшек болбо, эшекке теңелип эшек болбо дейт го. Ошол сыяктуу маселени кылышат. Бирок бул чындык маселе, жаныңдагы эшек болсо, жаныңдагы эшекке теңелбе. Сен таза бол, сен тур, сен эрте тур, сен аракет кыл. Ошондой экен, таза болойлу, өзүбүзгө тиешелүү маселелерде тыкан болойлу.